Эми мына сүрөт өтө маанилүү сүрөт. Бул 1541-жылы жанагы Абылкайыр хандын тарыхы деген сүрөттөн минтип жазылат. Чыңгыз хан Сырдарыянын боюнда балдарын кабыл алууда деп атат да. Мына Чыңгыз хан калпакчанбы? Мына бу жерде балдары калпак. Ал Хорезм шахтын учурунда келген да. Мухаммед Хорезм шахты талкалап анан кийин кеңешип эмне кылабыз эми? Элчилердин башын кесип таштаганда. Мына Чыңгыз хан калпак менен отурабы? Мына баласы калпак, 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 калпак. Калпак. Биякта кызмат кылганы калпак, бул калпакчанбы? Мына анан суроо туулуп атат. Кандай болуп калпакчан тартылып калды? Булакта жазылып атат, Чыңгыз хан Сырдарыянын боюнда. Сырдарыянын боюнда. Отурган Чыңгыз хан. Чыңгыз хан. Бул 1541-жылы тартылган сүрөт. Демек, чоң суроо. Анда биз эмне үчүн ушу тарыхты билбейбиз? Мунун мазмунуну мен кайрылбай эле коеюн. Сүрөт деле бизге бир топ суроо жаратып атпайбы? Эми дагы кызык маселе. Мына жерде бул сүрөт өтө маанилүү. Бул Осман империянын түптөгөн Осман Гази такка отурганын сүрөтү. 1281-1299-жылы бийлик жүргүзгөн. Бул ошол инаугурация такка отурушу дейт. Бул сүрөт Топкап музейинде бүгүн Стамбулда сакталган. Мына мунун Осман Газинин оң жагында 3 калпакчан отурат. Куралдары менен. Полководец. Аскер башчылары. Kimge tayangан, kimge ишенген, ким менен бийлик жүргүзгөн, ким менен мамлекеттүүлүктү камсыз кылган Кыргызга тиешелүү болуп атат. Эмне үчүн биз билбейбиз муну. Эмне үчүн биз билбейбиз. Өтө чоң суроо. Ушу Топкапеде бар. Топкапада ушактан алынган сүрөттөр. Албетте дагы бир топ сүрөттөр болушу мүмкүн. Издеш керек. Издеп туруп аны минтип жайылтып биздин мектептерде тарых сабагынан ушулардын баарын коюш керек да. Бул биринчиден чындык, бирок өтө байыркы доордо чындык. 8 кылым мурда. Мынау китеп Нью-Йорктон чыккан. 400.000 нуска менен 40 мамлекеттин тилинде чыккан китеп. Уэзерфорд, Нью-Йорк деп турат. Бул кыргыз эмес, кыргызга жан тартпайт албетте. 30 жыл Чыңгыз хандын тарыхын, Моңгол хандыгынын тарыхын иликтеп изилдеген абройлуу инсан. Бул кишиди менен эч ким талаша албайт. Бул кишиде өтө көп маалымат бар да. Акыйкат маалымат, чындык маалымат жетип атат да. Эми Чыңгыз хан ким болгонун жанатан бери мен көрсөттүм. Чыңгыз хандан кийин мына 15-кылымда, 14-кылымда жана мамлекеттердин баарынын башында өзүнүн урпактары турган. Алар урпактары кандай болгон? Калпактан таанып атпайбызбы? Калпактан таанып атабыз. Калпакты кыргыздан башка эч ким талаша албайт. Кыргыздан башка эч ким билбейт да калпак. Кемер курдары жок, аялдардын чачуштуктары жана бизге гана таандык. Мына китебиңизде Чыңгыз хан да Тамерлан дагы кыргыз болгон. Бул сүрөттөрү менен. Мына ушул жерде бир сүрөт бар, мен аны үйгө унутуп коюп турмун. Тамерлан мына жерде сүрөт. Тамерлан во время штурма Балха в 1370 году деп турат да. Балхты багындырган. Мына караңызчы ушул жерде. Калпак, 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 калпак. Мына калпак, бу калпак, бу калпак, 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 бу калпак, калпак, калпак. Чыңгыз хан кимге таянган анда? Кыргыздарга да. Маселе каякта турат? Дасан Исламович, мен Бабур Наменин да бир иллюстрация көргөмүн да. Бабурдун да жанында турган. Тура. Бабур Намен менде бар китеп. А киши баяндап атпайбы? Өзү жазган да. Өзү жазган. Бунун өзүнүн күндөлүгү да. А кызы басмадан чыгарган да кийин китеп кылып. А өзү жазган. 16 жашынан баштап жазып келген да. Ошондо бүт эле мынагы алай, бүт эле биздин аксы өзгөн, ушунун баарын эле жазып атпайбы кандай болгонун? Оштогу Бабурдун үйү бекеринен биз өзүбүздүн ата бабаларыбызды тааныбай калганыбыз өтө өкүнүчтүү болуп атат. Кыргызда мындай деп айтат да, бабалардын салты болбой, өзөр кыргыз калкы болбойт дейт. Байыркынын даңкы болбой, тирүүлөрдүн баркы болбойт дейт. Эмне деген сөз? Мына маалымат бул маалымат менен тастыкталып атат. Бул Азиатская Европа деген китеп. Атактуу Мурат Ажы. Бу жерде минтип жазып атпайбы? Бу жерде 1106 бетинде минтип жазып атат. Кыргыздар
Türk ellerinin padişalar tukumu деп атат. Мына сүрөттөр. Ошол көрсөттүрөт. Мына сүрөттөр ошону толук далилдеп берип атпайбы? İran'ın padişası İran'ın padişası, Orta Asya'dagi Samarkand'ın elleri, Samarkand'ın padişası, India'nın padişası, Karavaysky. Bu emне үчүн биз билбейбиz. Özünüzdü özünüz tarıtıp milimetre santimetre men ölçöp жүргөнүңүздүн кадамдары ушуга алып келип атат да. Bu öte geçirimsiz, Öte geçirimsiz. öte geyişti.